Саламатсызбы? Менин суроом. Кызымдын тиши чыгып, бир жумадан бери температура болуп, анысы аз келгенсип, мурду агып, жөтөлү катуу, тамак жебей арыктап кетти. Тиш чыккан үчүн ушундай болобу? Саламатсызбы? Сиздин учурда кызыңыздын тиш чыгуу процесси менен чогуу вирустук оорулардагы бир убакта болуп калган. Ошондуктан кызыңызда жөтөл да болгон, мурдунан да суу аккан, анан тиш дагы жарылган. Бул убакта сиз балага дене табын көтөрүлгөн убакта парацетамол беришиңиз керек, суюктук көбүрөөк бериш керек. Жана эгерде тиш чыгып атса, ооруну баскан дарыларды колдонуш керек. Жөтөл температураны кантип туура айыктырыш керек? Балада эгерде жөтөл жана дене табы көтөрүлгөн болсо, ал убакта үй шартында биринчи балага суюктукту көп беребиз. Экинчиден баланын салмагына жараша парацетамол берүү зарыл. Ал эми жөтөл пайда болгон убакта биринчи күндөн жөтөлгө каршы дары берүү бул туура эмес. Ошондуктан эгерде баланын мурдунан да суу акса, ошол убакта жөтөл пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан биринчи врачка кайрылышыңыз керек. Ассаламу алейкум. Балам 1 жаш 1 ай болду. Тиштери курттап жатат. Эмне кылсам болот? Кандай витаминдерди бериш керек? Саламатчылык. Сиздин балаңыздын маселесинде бул жерде бир нече фактор бар. Ал факторлордун арасынан белгилеп кетсек, биринчиси балаңызда микроэлементтер жетпегенде болушу мүмкүн. Экинчи баланын тамак аш рационуна көңүл буруу керек. Микроэлементтерге келсек, бул жерде фосфор жана кальций жетпегендиктен баланын тишинде эрте бузулуу башталат. Ал эми экинчиси тамак рационунда эгерде балада таттуу азыктар көп болсо, ал дагы ошол көйгөйгө алып келет. Ал эми бул маселени чечүү үчүн табигый болгон кунжут майын берүү сизге сунушталат. Себеби кунжут майынын составында табигый кальций жана фосфор бар. 6 жаштагы кызым жөтөлүп, мурду агып, лечение кылып айыккандан 1 жума өтсө, кайра эле жөтөлүп, мурду шырылдап ооруп жатат. Эмне кылсам болот? Бул жерде сиздин кызыңыздын иммундук системасы абдан түшүп кеткен. Ошондуктан кызыңыз улам-улам ооруп атат. Медицинада биз аны реинфекция дейбиз. Бизде бат-бат часто ооруган балдар келип учетко турушат. Ошол убакта бизде алтын стандарт болгон иммунитетти көтөргөн табигый иммуномодулятор болгон пакет 1 деген комплексибиз бар. Ошонун составын кызга сунуштайбыз. Баламдын башына жол түшүп алды. Кыргызчылыктан башка дагы эмне кылсам болот? Сиздин балаңыздын башында жол түшсө, бул ити оорусунун белгиси. Башкача айтканда рахиттин белгиси бар экен. Андан сырткары дагы жол түшкөндөн дагы балада бат-бат тердөө, чочуу болушу мүмкүн. Канында витамин Д'нын жетпегендиктен ушул оорулар пайда болот. Экинчи маселеси бул күнгө аз чыккан убакта дагы адам жаш бала күндүн нуру аркылуу дагы витамин Д'ны алмакчы. Сизге составында холик кальциферол бар болгон аквадетрим жана коледан тамчыларын сунуштамакчымын. Ар бир күнү 2 тамчыдан май айына чейин берүү сунушталат. Ошондой эле оливка майын бир күндө 1 тамчыдан кошуп койсоңуз, булардын таасири жогорулайт. Эртең менен кечинде күнүгө тмин берсем зыяны жокпу? Эч кандай зыяны жок. Эртең менен кечинде, айрыкча жаз жана күз айларында жаш балдарга, чоң адамдарга кара зирен ичүү сунушталат. Себеби кара зиренин составында жаратылыш иммуномодуляторлору бар, микроэлементтер бар, цинк бар, селен бар, жана эң чоң таасирдүү болгон противовоспалительный эффект бар. Ошондуктан бардыгыңыздарга сунушталат. Азыркы учурда аллергия деген оору күчөдү. Чипсы, кириешки жана башка туура эмес тамактануудан тышкары организмдеги паразиттердин айынан болуп жатабы деп ойлойм. Ошого ата-энелерге кандай туура кам көрүү керек? Анткени паразиттер жугуштуу болот да. Бири-бирине садиктен жукпаш үчүн кандай аракет кылуу керек? Ооба, туура айтасыз. Азыркы убакта балдар, айрыкча мектеп жашындагы балдар ар түрлүү чипсы, кириешкилерди жана башка витаминдерди колдонуп ичип жатышат. Ошолордун тескери таасирлери аябагандай көп. Себеби ал витаминдердин составында консерванттар, химиялык элементтер жана чоң-чоң аллергендер бар. Ошондуктан аны кабыл алган балдардын биринчи кезекте бооруна, бөйрөгүнө жана тери ооруларына алып келе турган көйгөйлөрү болот. Денеси шишит, кызарат, дем алууста болбой кыйналып калышы мүмкүн. Ошондуктан балдарга туура тамактануу боюнча биз маалымат беришибиз керек.
Ал эми экинчи маселе көйгөй боюнча, садиктеги боюнча, садиктеги балдарда ар бирине бири гельминттер, паразиттер жугат деп айтабыз. Ошондуктан биринчи маселе балдардын өздүк тазалыгын сактоо, экинчи маселе балдарды, группадагыларды, балдарды бир күндө паразитке каршы дарылаганга үндөш керек. Башкача айтканда, коллективдик дегельминтизацияны өткөрүү зарыл. Ал альбендазолду балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша берүү сунушталат. Ассаламу алейкум. Балам 1 жаш 10 ай болду. Эмгеги катыган жок. Бул норма элеби же витамин бериш керекпи? Алейкум ассалам. Сиздин балаңыз 1 жаш 10 ай экен. Нормада балдардын эмгеги 2 жашында бүтүш керек. Бул жерде 2 көйгөй болушу мүмкүн. Биринчиден балада микроэлементтер жетпегенден, кальций, фосфор жетпегенден болушу мүмкүн. Экинчиден баланын канында кальцийдин деңгээли төмөндөп кетиши мүмкүн. Ошондуктан канда кальцийди текшерип көрүңүз. Эгерде ал нормада болсо, анда эмгеги жабылышы керек. Жана ошондой эле балдардын сөөгүн бекемдеш үчүн, эмгегин өз убагында жабылганын каалаш үчүн биз сиздерге зайтун майын жана кунжут майын сунуштамакчыбыз. Себеби алардын составындагы микроэлементтер, темир, фосфор бар, ошолор дагы шарт түз берет. Саламатсызбы? Менин 6 жаштагы балам төшөккө сийип коет. Кантип дарыласа болот? Саламатчылык. Сиздин балаңызда энурез оорусунун белгиси бар экен. Энурездин түрлөрү болот. Алар нейрогенный энурез болушу мүмкүн. Бала бул убакта өзү төшөккө тийгенин билбей калат. Жана инфекция мочевой яшик путей дейбиз. Ошол убакта дагы бөйрөк табасык ооруларына дагы балдар өздөрүн контролдой калат. Бул убакта сиз бизге кайрылсаңыз, биздин холистикалык метод менен балага дарылоо ыкмаларын баштайбыз. Жана биздеги комплекс витаминдерди дагы сунуштайбыз. Саламатсызбы? Балам 4 жашта. Уктап жатканда тишин кычырата берет. Эмне себептен болушу мүмкүн? Саламатчылык. Сиздин балаңыздын уктап аткандагы тиш кычыратуусу бул паразит оорусунун белгиси болуп эсептелет. Андан сырткары дагы бала бат-бат оорушу мүмкүн, жөтөлүшү мүмкүн, тери оорулары болушу мүмкүн, иммундук системасынын түшүп кетиши да күтүлөт. Бул учурда сиз анализдерин тапшырып, гельминттерди текшерип көрүү зарыл. Андан сырткары бизге келиңиздер. Бизде комплекстик анализден сырткары балдарга гельминттерге эң жакшы болгон органикалык дарылар бар. Алардын ичинде бендекс деген дарыбыз эң жакшы натыйжа берет.